Саламатсыздарбы? Ынтымактын эфиринде кайрадан трибуна программасы, аны мен Мимоза Жаныбек кызы алып барам. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 28 ноябрда Жогорку Кеңештин парламентине депутаттарды шайлоо күнү өткөрүлөт. Дал ушул шайлоого азыркы учурда кандай даярдыктар көрүлүп жатат? Мына ушул тууралуу бүгүн дагы да сиздерге маалымат беребиз. Ал үчүн биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн атайын конок дагы келген. Тааныштырып өтөйүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акбалык Жумалиева бизде конокто. Саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Акбалык айым, алгач ушул шайлоого даярдыктар боюнча айтып калдык. Даярдыктар кандай болуп атат? Алгач ушул боюнча айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы. Сиз айткандай, азыр Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоонун даярдыктары кызуу жүрүп аткан учур. Азыр ошол шайлоонун алгачкы этаптары бүттү десек туура болот. Себеби дегенде ушул күнгө партиялар 13 октябрга чейин өздөрүнүн съезддерин өткөрүп, партиялардын дагы кандидаттардын тизмелерин бекитип алып келип документтер менен тапшырышты. Азыркы учурда ошол тизмелерди канчалык деңгээлде алардын жанагы мыйзамга туура келет документтери, ошолордун баарын текшерүү этаптары жүрүүдө. Жана бир мандаттуу округтан дагы кандидаттарыбыздын баары документтерин толуктап алып келип тапшырышкан 13-үнө чейин. Азыр алардын кээ бирки гана документтери кем болсо ошолорго билдирүү берилет. 48 сааттын ичинде ошол кем болгон кээ бирки документтерин толуктаганга дагы мүмкүнчүлүктөр бар. 28 күнү кечки 6-га чейин бардыгы каттоодон өтүп бүтөт. Анан 29-нан баштап сиздерге дагы маалым болгондой үгүт иштери 29 октябрдан баштап үгүт иштери башталат. Азыркы учурда сиз ушул жерлерде, аймактарда ошо аялдардын шайлоого катышуусу боюнча дагы окутууларды өткөрүп жүрөсүз да. Негизи кандай болуп атат окутуулар? Аялдардын катышуусу кандай экен бул шайлоодо? Бул шайлоодо биз ошол азыркы учурда биз оондон женщина лидер деген долбоор бар. Ошол долбоордун алкагында биз азыр аял кандидаттарды окутуу жүргүзүлүүдө. Бул окутуулар, тренингдер бүт республикалык деңгээлде өтүп жатат. Азыркы күндөрү биз Ош жергесинде өткөрүп жатабыз. Ош, Жалал Абад, Баткен областтары үчүн тренинг, аялдар үчүн тренинг өтүп атат. Аялдардын катышуусу ошол биз жанагы мыйзамдарда коюлган талап боюнча квоталар бар, аялдарга каралган. Ошол 54 кандидаттын өздөрү алып келген тизмедеги 54 кандидаттын жок эле дегенде 30% аял болуш керек деген талап бар. Ошол талапты кармап партиялар аялдарды тизмеге киргизишкен. Тизмедеги аялдардан сырткары бир мандаттуу округтан дагы бир канча талапкерлер бар. Аял талапкерлер бул жана шайлоо жарыяны жарыялагандан кийин округдарга бөлүнгөндөн кийин бизде бир аз кооптонуулар болгон. Аялдардан бир мандаттуу округдардан чыгыш кыйыныраак болуш керек дегенчи, бирок бир мандаттуу округтан дагы 32 аял кандидаттарыбыз бар азыркы учурда. Аялдардын көпчүлүк кандидаттар Ысык көл областынан болду. Калгандары башка округдардан бар, Жалал Абадтан бар, Кадамжайдан. Бүгүнкү өткөрүп жаткан тренингке ошол жанагы бир мандаттуу округтан да келген кандидаттарыбыз да катышууда. Аялдардын көпчүлүгүнүн аябай жакшы настройлору жакшы, аябай тренингди алгандан кийин аябай жакшы мотивация алып кетип атышат. Аларды эми жанагы оон дегенде биз бул аялдарды колдоосу дагы бул биздеги жанагы квоталардын бар болгондугу үчүн, аялдарга мамлекет тарабынан көңүл бурулуп аткандыгы үчүн оон дагы колдоп атат. Бул аялдардын квотасы каралышы, тизмеге сөзсүз түрдө киргизилүүсү дагы бул демократиянын Кыргызстанда бар экендигинин бир белгилери. Ошондуктан башка ООН, ПРОНго окшогон уюмдар дагы колдоп, азыр биздин ошол тренингтерге көмөктөшүп атышат. Анан бул иреттеги шайлоодо мисалы аялдарга мүмкүнчүлүк көбүрөөк түзүлдү десек болобу же кандай? Эгер мүмкүнчүлүк көбүрөөк болсо, кайсыл жагынан да аялдарга? Аялдарга мүмкүнчүлүк көбүрөөк түзүлдү. Мындан дагы көбүрөөк түзүлсө деле жакшы болмок, бирок ошол 30% квотаны
бизге мыйзам камсыздап берди аялдар үчүн. Себеби дегенде бул тизмеге эле киргизип койгон эмес аялдарды. Жанагы алынган, эгерде партия өтүп 5% босогодон партия жеңип келгенден кийин ошол канчалык, мисалы үчүн 10 мандат алыша турган болсо бир партия, ошонун 3-ü сөзсүз түрдө аялдарга биринчи бөлүштүрүлүп, андан кийин калган мандаттар 70% эркектерге бөлүштүрүлөт. Ошол мыйзам аялдардын укугун коргоп, ошол квота менен камсыздап берип жатат. Сиз ушул айтып атпайсызбы, жогоруда ушул окутууларды өткөрүп атасыз да аялдар үчүн, анан алардан кандай бир демилгеби же болбосо сунуш пикирлер түшүп атат, же болбосо ушул катышууну каалап мындай катыша албай калган айымдар дагы болушу мүмкүн да. Негизи алардын сунушу сиздерге болгон кандай болот да? Азыркы бүгүн эле ошол бир мандаттуу округдан катышкан айымдардан суроо болду. Жанагы партиялардан барып аткандарга квота бар, ошондой эле квотаны аялдарга деле, ошол катышып аткан аялдарга бир кандайдыр бир деңгээлде квотаны камсыздап берсе жакшы болмок депчи. Тилекке каршы бир мандаттуу округдан койгон кандидаттарга андай мыйзам тарабынан коргоп берген квота деген жок. Ал жерде ал нерсени жасоо кыйын. Квота жок. Ал эми кийинки мүмкүн кийин мыйзам өзгөрүп калса, ал жактарда башка жеңилдиктер болушу мүмкүн. Аялдардын партиялык тизмедеги квотасы бирок жакшы нерсе. Мурдага салыштырмалуу бул ирет ошо аялдардын шайлоого катышуусунун саны көбөйүп жатканы эмнеден кабар берет? Мүмкүн ошол мүмкүнчүлүктүн көбүрөөк түзүлгөнүнөнбү, же болбосо ошо аялдарга болгон мамиленин коомдо өзгөрүүсүбү, же болбосо баягы түшүндүрүү иштеринин жогорку деңгээлде жеткиликтүү болгонубу, же кандай? Мен биринчиден ошол бирден бир ошо квоталардын сакталышына аялдар ошону менен таанышып, ошол квоталардын сакталышы мыйзам жагынан корголуп аткандыгына өбөлгө болуп, ошон үчүн көбүрөөк катышып атышат десем жаңылышпайм. Себеби дегенде аялдар ошол тизмеге кирип, эгерде ошол партия өтүп, аялдар добуш албай калса дагы, ошол аялдар, жанагы тизмеде бар аялдар мандат сөзсүз алат. Ошол дагы бир жакшы өбөлгө болду деп ойлойм. Анан мындай биздин мамлекетте эми байма-бай ошо тренингдер өтөт, активдүү аялдар ошол тренингтерге, окутууларга, семинарларга катышып, ошол жактан дагы маалыматтарды алып, анан аялдардын саясаттагы ордуу жөнүндө алар маалымат көп алды деп ойлойм. Чынында мындай аял заты саясатка келсе, көп багытты мындай башка тарапка буруп, көп маселелерди чечкени, ошол эле биздин эң көйгөйлүү маселебиз коррупциянын азайышына дагы өбөлгө болот деген мындай божомолдор бар. Ошон үчүн аялдардын саясаттагы ордун биз жогорулатууга аракетти жумшап, Борбордук шайлоо комиссиясы дагы ошол демилгелерди колдоп жатат. Анан жогоруда айтып атабыз, ошол сиз ушул жаатта көбүрөөк аралашып жүрөсүз да, анан кийин бир эле ушул шайлоодо аялдарга көбүрөөк көңүл бурулуп калып атабы, же жөнөкөй турмушта ушул аялдардын саясаттагы орду кандай эле буга чейин, же ушул шайлоо болордо эле биз аябай көңүл буруп калып атабызбы да? Бул мындай, сенин сурооңо мындай түшүнсөм мен, чынында эле ошо жанагы мыйзам талап кылып аткан үчүн партиялар балким айласыздан аялдарды кошуп атышы мүмкүн. Себеби дегенде ошол квотаны сактабаса, мен дагы башка эмелерди айта кетейин. Ошол 54 списоктогу 54 кандидатты алып келгенде сөзсүз сактала турган квоталар бар. Алардын ошо биринчиси аялдардын квотасы 30%дан кем эмес аялдар болуш керек, андан ашык болсо дагы жакшы, 30%дан кем эмес болуш керек. Экинчи талап жаштардын квотасы. Жаштар 25 жаштан 35 жашка чейинки кандидаттар 15%ды түшүш керек дагы, алардын үчөөсү сөзсүз түрдө алдыңкы 25-тиктин ичинде туруш керек. Андан кийинки үчүнчү квота башка улуттан келген кандидаттар, алар дагы 15%ды түзүш керек. 3 кандидат, башка улуттан 3 кандидат сөзсүз түрдө алдыңкы 25-те туруш керек. Андан кийин акыркы биздин дагы бир квота
ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардан 2 кандидат болуш керек. Алардын бирөөсү алдыңкы 25-тикте туруш керек. Анан ушул жерде эми жанагы тизмедеги квоталарды мыйзам боюнча сакташ үчүн балким киргизип атышат аялдарды. Ал жанагы аялдардын квотасынын эң жакшы жери мандат бөлүшүүлүүдө дагы ошол сакталат. Ал эми калган 3 квота алар өздөрү гана ошол шайлоо процессинде аябай активдүү болуп, өздөрү көп добуш алып келишсе, ошол алган добушуна жараша гана мандат алышат. Сөзсүз түрдө алат деген беркилерге мындай мыйзам аларга мандат бөлүштүрүүлүүдө эме кепилдик берген жок. Аялдардын ошол квотасы дагы айтып кете турган жакшы тарабы, эгерде бир белгилүү себептер менен же жумушка кетип, же башка болуп аял депутат мандатын тапшырган учур болуп, жана ваканттык мандат пайда болгондо, артында турган кийинки списоктогу аял киши гана келет. Ал аялдын ордуна эркек киши келбейт. Сөзсүз түрдө көп добуш алган, кийинки көп добуш алган аял киши келет. 29 ноябрда кечиресиз, октябрда ушу үгүт иштерине уруксат берилет деп атасыз да. Үгүт иштеринде талапкерлер эмнелерге көңүл бурулуш керек? Анан азыркы учурда мисалы үгүт иштеринин белгилери байкалган жагдайларды сиздер байкабай атасыздарбы? Себеби соцсеттерде дагы көбүрөөк бул тууралуу маалыматтар жазылып атат да. Ооба. Үгүт иштери 29 октябрдан башталат, эртең мененден баштап. Ошол менен 27 күнү токтойт. 27 күнү эртең менен токтойт. 27 бизде жанагы бир күн мындай эч ким агитация жүргүзбөй тынч турган күн болот. Эртеси күнү добуш берүү күнү. Үгүт иштери официально ошо башталганга 29-уна чейин үгүт жүргүзүүгө тыюу салынат. Ал эми жанагы сиз айтып аткан соц тармактарда жүргүзүлүп аткан үгүт иштерин биз контролдоого мүмкүнчүлүк жок. Ал жерде эгерде ошол бирөөнүн мисалы үчүн сүрөтүн чыгарып, аны агитация жүргүзүп атса, ал адамга ошол агитация жүргүзүп аткан адамдын мындай тыгыз байланышы бар болсо гана ошол жерден эскертүү берип же дагы башка чара көрүлсө болот. Ал эми тааныш эмес башка эле бирөөлөр куттуктап сүрөттөрүн чыгарып аткан дагы болушу мүмкүн. Андай учурда биз мыйзам түрүндө аларга эч кандай мындай чара көрө албайбыз. Ал эми агитациянын дагы бир айта кетчү өзгөчөлүктөрү ушул жылкы өзгөрүүлөрдө жанагы мечиттер болобу же чиркөөлөр болобу, ошондой жанагы диний имараттардан 100 метрден алыстыкта агитация жүргүзүш керек. 100 метрден жакын, аларга жакын агитация жүргүзүп же жанагы үгүт материалдарын ал жерлерге илип, же болбосо өздөрүнүн жанагы агит материалдарында жанагы диний призыв эмелерди, диний көз караштагы маалыматтарды колдонгонго тыюу салынат. Анан дагы белгилей кетчү нерсе, бул үгүт материалдарынын бардыгы жана агитаторлорго төлөнгөн акча, дагы жанагы үгүт жарнактары, көрнөк жарнактары бардыгы жанагы шайлоо фондунан гана каржыланыш керек. Алардын бардыгы шайлоо жанагы кандидаттын же болбосо партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү болот, финансы боюнча. Ошол ыйгарым укуктуу өкүлү алардын кетирген суммалары боюнча жанагы бардык отчетторду Борбордук шайлоо комиссиясына берип турат өз мөөнөтүндө. Рахмат Акбал айым, атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Анан акыркы мүнөттөрдө ушул жалпы шайлоочуларга эмне дейт элеңиз, кайрылууңуз болсо айтып кетсеңиз болот. Эми биздин шайлоочуларга айтып кете турган нерсе, ошол бизге аябай жакшы мындай шарт түзүлүп турат. Биз ушул алдыда келип аткан шайлоону таза, эч кимдин мындай добуш сатып алуусуна аз кырылбастан, же болбосо жанагы мамиле жана мекеме жетекчилердин
басымдарына дуушар болбостон өзүбүздүн каалообуз менен кирип добушубузду татыктуу кандидатка берип, биздин ушул жогорку кеңештеги алдыда келе турган депутаттарыбыздын эң сапаттуу, билимдүү, мамлекетибиздин алдыга жылдырууга көмөктөш боло турган, элдин үнүн аткаруу бийликтерине жеткире турган татыктуу депутаттарды тандап алууга баарыбыз аракет кылып, таза шайлоону өткөрүүгө ар бирибиз салым кошобуз деп, сиздерди ошол салымга кошууга, таза шайлоо өткөрүүгө чакырып кетмекчимин. Рахмат, дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүн алдыда өтө турган шайлоодо аялдардын катышуусу тууралуу маалымат бердик. Кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү, саламатта калыңыздар.